саламатсыздар. Мен Аманкулова Сагынбүй Асанбаевна, Жети Өгүз районунда Актерек айылынын тургуну, жашоочусу болом. Ушу сиздердин келечек турак жай кооперативин угуп алып, келип ушу сиздерге очередке турганбыз. Ошо 6 ай ичинде буюрса берилет деген, бирок 1 ай алдыга созулду. Бирок корктук, ишенбей сиздер менен байланышып, ушактар менен байланышып аттык. Буюрса бирок ишеничтүү экен. Ушул уулум эми биз үй издеште эле кыйын экен. Үй издеген кандай экен? Ой, кыйын экен, үй издеште эле кыйын экен. Эсиле ушак жака очередке турсаңыздар, эртерээк издегенге издеш керек экен да. Менин аты жөнүм Туратбеков Кайырбек Туратбекович. Дал ошол Ысык Көл областынын Жети Өгүз районунун Актерек айылынын колуну, Бишкек шаарынын тургуну. Бүгүнкү күндө биздин жумушубуз, окуубуз жана ошондой эле жалпы өз ордунан алганда жашообуз Борбор калаабызда өтүп жаткандан кийин биз дал ушул жерден Бишкектен тагыраак үй алууга туура келди. Биринчилерден болуп ушул келечек турак жай кооперативине терең ыраазычылык билдиребиз. Көптөн күткөн кубанычыбыз, сүйүнүчүбүз, чындыгында мага экөөбүз азыр эмоциябызды жашыра албай турабыз. Сүйүнгөнүбүздөн. Сиздер дагы дал ушул жаңырган 2022 жылы жалпы бизди көрүп жаткан көрүүчүлөр үйлүү болуңуздар дейли, аракет кылыңыздар. Ал үчүн шарттар эң жөнөкөй экен. Бизден жалпы үй алууга баягы кызыгып аракет кылып жүргөн жарандарыбыз үчүн ыңгайлуу экен. Алгач 23%-ын берип, биз 2 миллионго катталдык эле, 2 миллиондун 23%-ы 500 000 болуп, 500 000ди анан 80 000 бул кооперативдин услугасын биринчи алгач төлөгөнбүз, биринчи төлөм катары. Биз азыр шаарда батирлерде жашаганда деле башка бирөөнүн үйлөрүнө акча берип батирге жашайт экенбиз. Андан көрө колдон келишинче аракет кылып, ошентип келечек турак жай кооперативи аркылуу үй алып, ошол жерде жашап жатып эле төлөп өзүбүздүн үйгө чыгарып алууга мүмкүнчүлүк болот экен. Андыктан бизди көрүп жаткан жалпы көрөрмандарды дал ушул келечек турак жай кооперативине чакырмакчыбыз. Ишенимдүү экен. Жогоруда мына мам өз сөзүндө баса белгилеп өткөндөй эле 6 айга баягы мөөнөт коюлду эле, бирок 6 айдан 1 ай алдыга убакыт созуктурулду. Бирок кандай болгон күндө дагы акыр түбү келип бүгүн үй алып отурабыз, кубанычтабыз. Анан дагы кезекке турган биздин алдыда үй алуучу, жакын арада сүйүнө турчу жарандарыбыз, кезек күткөн инсандар, эртелеп үй издеңиздер. Эң эле кыйынчылык ошол үй издөөдө жаралат экен. Мама экөөбүз канча үйдү кыдырдык, Андыктан биздин сүйүнүчүбүздү тең бөлүшкөн көрөрмандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздер дагы дал ушул 2022 жылы ийгилик жараткан инсандардан болуңуздар. Келечек турак жай кооперативи сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Терең ыраазычылык билдиребиз. Биз да бизчилеп үйлүү болуңуздар сиздер дагы. Бул жака кооперативге келерде ишенүү кыйын экен чындыгында. Анын үстүнө ошол эле учурда 2021 жылы жылдын ичинде жанагындай идиш аяктан алдап кеткен атын деле айтайын, тагыраагы Элиза үй курулуштары деген менин угушумча ошондой баягы маркетингтер чыкты эле. Анан ошону көрүп алып интернеттен бир чети чочуладык, биз да корктук. Анан баягы миң уккандан бир көргөн артык деп биз ушул жака баягы рисковать этип келдик. Келечекке келгенде бизге консультанттар түшүндүрүп берди. Анан биздин дагы койгон талаптарыбыздын баардыгына жооп берди. Документтерди көргөздү, үй алгандарды көргөздү. Керек болсо биз өзүбүз үй алгандардын номерин алып, чындап эле берет бекен деп чалып дагы сүйлөшүп көрдүк. Анан ошонун негизинде анан ишеничибиз пайда болду. Чындыгында 100% кепилдиги бар экенине ишенип, ынанып анан ушул жерге келип отурабыз. Сүрдөгөндөн дагы сөз таба албай калдык. Аябай ушундай толкундануу жакшы болот экен. Ушу сиздерге да рахмат. Аябай балдардын бул чын эле атыңарга жарашып келечекте ушу балдардын келечеги да ушулар. Бизге деле бир топ жакшы жардамыңар болуп атпайбы бул деле. Ооба. Анан учурдан пайдаланып мам бизге багыт берген жеке мага мен аркылуу үйдөгүлөргө сунуш түшүп, анан үйдөгүлөрдүн улук сааты менен анан бүгүн үй алып отурабыз. Мага багыт берген дагы
жакын инсандар бар. Эжелерге, агаларыма терең ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар. Дал ушундай баягы жакшылыкты бөлүшсөң көбөйөт дегендей эле жакшы маалыматтарды берип, биздей жаш муундарга келечекке жакшы багыт берип жүрүңүздөр. Ден соолукта болуңуздар дейли. Жалпы эле ушул үй алууда көмөк көрсөткөн жакын инсандарга, агаларыма, бир туугандарыма, ата-энеме биринчиден терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Эми Бишкекке кийинен жонон келип туруңуз. Ыраазычылык болсун. Бизди көрүп жаткан көрөрмандарды, көрүүчүлөрдү баягы үгүттөбөйбүз. Чындыгында жөн гана кеңеш беребиз. Баягы үгүттөгөндө чындыгында кээ бир адамдар биз дагы ошентип ойлогонбуз. Келип алып бизге консультанттар мындай болот, тигиндей болот деп баардык ыңгай шарттарды түшүндүрүп берсе, булар эптеп эле үйүн сатыш керек болуп атат го, эптеп эле өздөрүнө киргизип алыш керек болуп атат го деген ой чындыгында келген да. Ар бир адамдын оюнда келсе керек. Бирок биз сиздерди анчалык үгүттөбөйлү, бирок кеңеш беребиз. Дал ушул кеңешти уккандар болсо, келип консультация алып, кезекке турсаңыздар болот.